Alбетте ушундай тирүүкмуш окуялар коомдо болуп аткан өтө өкүнүчтүү. Бул боюнча биз жеке эле ички иштер министрлиги эмес, жалпы коомчулук, ата-энелер баарыбыз күрөшүшүбүз керек бул боюнча. Бул бир. Экинчиси, ички иштер министрлигинин дарегине иштебей жатат, милиция коргобой жатат деген бир жактуу ойдон алыс болушубуз керек. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги мурдагыга караганда кыйла жакшы. Бардык каражаттары бар, бардык заманбап жабдыктар бар, камералар бар. Ички иштер министрлиги колунан келишинче аракет кылып иштеп атат. Илгери мени милиция мени кордойт дегенге чейин барып калган. Азыр бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги мени милиция мени коргойт дегенчелик аракет кылып атат. Бирок милиция баарына жетишпейт. Анан бир жеке бир ушундай көрүнүштөрдөн улам жалпы ички иштер министрлигине, милиция кызматкерлерине бир жактуу терс баа берген туура эмес, урматтуу депутаттар.